Жашылча жемиштерди сактоонун эң байыркы ыкмаларынын бири кургатуу. Анткени кургатылган мөмө жемиштер организмге керектүү витаминдердин жана микроэлементтердин кампасы болуп эсептелет. Ошондуктан кургатуу тамак бышыруунун жана даярдоонун дени сак, экологиялык таза жолдорунун бири болуп саналат. Мындай жол менен даярдалган азыктарга алма, алмурут, кара өрүк, өрүк жана башка азыктардын түрлөрүн кошууга болот. Арасынан кара өрүк дайыма суроо талапка ээ болгон азыктардын катарын толуктайт. Көп жыйынтыктарга деле жетиштик. 3 областта иштеп, ар бир областынан 2-3 райондорду тандап алып, кургатылган жер жемиштер менен өстүргөн фермерлер менен, ошону иштетип аткан перерабатывающий компаниялар менен ишти жасадык. Переработчиктер менен жаңы продукцияны чыгардык. Мына жанагы айтып кеткендей, кургатылган кара өрүк шоколадтан, кесилген кара өрүктү, кесилген алмаларды чыгарып атабыз. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, дилдайым кургатылган кара өрүктөн шоколад жасап, сатыкка чыгаруу менен алектенүүдө. Ал буга чейин кара өрүктү тонналап кургатып алуу менен гана иштеп келген. Бара-бара кара өрүктөн шоколад жасап көрүүнү чечет. Бул аракетинин негизинде Эркин консалт компаниясынын техникалык колдоосуна ээ болгон. Биринчи биз сушильный цехибиз болгон. Биз болгону кайнал кургатчубуз. 1-2 тонна бата тургандай сушильный цехибизге только сырой кайналын салып эле ошону сухофрукты кылып сатчубуз. Анан бизге ой келди, бул сырьёну дагы кошумча цепочка менен дагы башка бир продукция чыгарыш керек деген ойдо ушул Финляндия өкмөтүнүн Эркин консалтинг организациясынын жардамында ушул чернослив в шоколаде продукциясын чыгарып баштадык. Ал организациядан бизге шоколад чыгаруучу аппарат бөлүнүп берилген. Ошонун негизинде ошол өзүбүздөн чыккан сырьёну шоколад кылып чыгарып баштадык да. Ал эми Айжигит Дуулатов кургатылган кара өрүктөрдү сыртка экспорттоого жетишкен ишкерлердин бири. Айтымында суроо талап өсүүдө. Учурда жетишип иш алып баруу шартын түзүүдө мөмө жемиштерди кургатуучу атайын цех ачуу башкы пландарынын бири болууда. Мында аймактагы жашоочулардын химиялык кошулмасы жок, таза, талапка ылайык кургатылган мөмө жемиштери даярдалат. Ошол биздин продукцияларына былтыртан бери ушу алмага чыгара баштадык. Алманы кургатып, анан могу кара өрүк, өзүбүздүн кара өрүк. Көйгөйлүү нерсе баягы кеч күздө кара өрүк алмалар бышып калат. Баягы элдер терип жетише албайт да. Анан ошондо бизде ар жерде сушилкалар бар, ошо мөмө кургата турган. Ошо быйылкы жылы ушу экөө эме кылып атам, анан келерки жылы жаңгак, шиповник, ошо көптөгөн эмелер эме кылып, ошо компот эме кылайын деген ойлорум бар да.